Өзбекстандын жарандары Кыргызстандын аймагында визасыз режимди колдонуп, мыйзамдуу иштей алышат. Аны үчүн аймактык салык органынан милдеттүү патент алышы керек. Мындан ары патенти жок иштеген мигранттарга айыппул салынат. Бул мыйзам ушул жылдын 1-апрелинен тартып иштеп баштаган, бирок Сузак районунда бул жөрөлгө жакшы колго алына элек. Арайдын башында 2 жолу рет жүзөбүз. Демеден дайыма маалымат алып турабыз уробузда. Дополнительно селине келген болсо, сразу адресин алып туруп, барып ошол жерде патент алып атабыз. Жок, үйдөрсө сразу эми 2 жолу рет кетсек, эми мал чарбачылыкта дыйканчылыкта калада табыш кыйын экен, эми алар боюнча иш кылып атат. Азыр бул боюнча письмо жазып, өкмөткө бергенбиз. Эгер маалымат болсо, сразу маалымат бересиздер. Ушул жерде иштетебиз, сразу балдар барат, активдетип катып отурабыз. Коңшу Өзбекстандан келип, ар кандай жумуштарга тартылган мигранттардын көбү Сузак районунда. Ага карабай районунун тийиштүү кызматтары бул мыйзамга солгун мамиле жасоодо. Алардын өткөргөн рейдтери натыйжасыз болууда. Анткени аймакта иштеп жаткан мигранттар бул мыйзамдан кабарсыз экен. Бу жерде азыр 3 уста, 3 шагирт. Залтуста Өзбекстандын Пактабат аймагынан келип иштеп жатабыз. Келгенибизге 20 күн болуп калды. Буга чейин да 1 ай иштеп кеткен элек. Биз сыяктуу мигранттар бул жакта патент алып иштешин уккан жокпуз. Сиздерден азыр уктук. Алдыда эмес сөзсүз патент алып иштейбиз. Энди укуп туруппуз да, энди укуп туруп. Мыйзам иштеп баштаган 2 айга жакын убакыт аралыгында район боюнча болгону 6 гана мигрант патент алыптыр. Анын 4-өсү тандыр жасаган ишкананын кызматкерлери. Ээсинин айтымында аталган жерде 10 жылдан бери Өзбекстандан келген мигранттар иштеп келет. Бирок буга чейин аларга патент төлөнгөн эмес. Бизде негизинен 4 бала иштейт Өзбекстандан келгендер. Буларга быйыл ушундай болуп туруп, башка ашыкча документтерди кереги жок эле. Патент чыгып калыптыр 800 сомдон айына деп эме болду эле. Анан ошону угуп сүйүнүп, сразу барып налоговыйга барсак, анан биринчи паспортты заверить этишиңер керек деди. Анан эмеге ЗАГСка барып, ИНН номер алдык буларга. Анан ошо ИНН номердин негизинде бизге патент ачып берди. Добровольный патент деп туруп, айына 800 сомдон. Ушундай болуп жеңилчилик болуп калды. Биз алганыбызга уже мына 1 ай болоюн деп калды. 30-апрелде алдык эле. 2 күн, 3 күн ичинде эле документтерди растап бүткүздүк. Кеңээрчилик болуп калды, жакшы. Салык төлөөдөн качкан мигранттарга Ички иштер министрлиги 10 000 сом, салык кызматы 3 000 сом айып салат. 1 ай иштөөгө уруксат берген патенттин баасы 800 сомду түзөт. Бул патент менен мигранттар талаада, курулушта, мал чарбасында жана башка кызмат көрсөтүүчү жумуштарда жалданып иштей алышат. Жалал-Абад облусунда ушул жылдын бүгүнкү күнүнө чейин мыйзамсыз миграция уюштурган 37 факты аныкталып, сотко чейинки өндүрүш иши ачылган. Анын ичинен 5 кылмыш соттун кароосуна жөнөтүлгөн. Бейрасмий маалыматтар боюнча күн сайын кыргыз-өзбек чек арасындагы достук өткөрмө бекетинен Өзбекстандын 300дөй жараны Кыргызстандын аймагына өтүп, ар кандай жумуштарда иштеп келишет. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал-Абад.